Жыл башынан бери Түркистан облусунун туризм тармагын өнүктүрүүгө 64 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бизнестин бул багытка кызыкчуулугу региондун туристтик тартымдуулугун жогорулатууга өбүлгө түзөт. Бүгүнкү күндө аталган аймакта бул чөйрөнү жакшыртуу үчүн тарыхый таанып билүү, экологиялык жана дарылоо калыбына келтирүү сыяктуу 3 негизги багыты аныкталган. Учурда айыл аймакта 47 долбоор ишке ашырылууда. Негизинен курорттук аймактар, аквапарктар, 5 жылдыздуу мейманканалар курулуп жатат. Учурдагылары кеңейтилип, жаңытылууда. Медина Палас конак үйү. Медина Палас мейманканасынын курулушу аяктады. Азыр ички жасалгалоо иштери жүрүп, 2025-жылы туристтик сезонду баштоо мерчемделип жатат. Мындан тышкары Аксы Жабагылы санаториясын жаңылоо иштери жүргүзүлүүдө. Кийинки жылдары туристтерди тартуу үчүн жаңы инвестициялык долбоорлор жүзөгө ашырылмакчы. Тактап айтканда, Улуттук ашкана рестораны, кол өнөрчүлөр борборун жана Күлтөбө шаарчасын реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Инвестициялык жобалар иске асырылып жатыр. Онун ичинде атап айтатын болсок, Сандык улуттук тагамдар рестораны және де кол өнөрчүлөр орталыгы және де мына Күлтөбө калашыгынын кайта жаңыртуу боюнча да жумуштар жүргүзүлүп жатыр. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Түркистан облусуна 400 миңден ашуун турист келген. Конок системасынын маалыматы боюнча ушул жылдын алгачкы 10 айында аймакка 20 миңге жакын чет элдик саякатчылар келди.